Спортто кандай жаңылыктар болуп жатканын мен Бактияр Сарсаров тааныштырам. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Кыргызстандын спортчулары Португалияда өтүүчү пара триатлон боюнча дүйнө чемпионатына катышат. Турнир 1-3 сентябрга чейин Алиандра шаарында өтөт. Кыргызстандын командасына 2 спортчу кирди. Эске сала кетсек, 18-21 августта Словакияда триатлон боюнча дүйнө чемпионаты өтүп, анда Жалалдин Абдувалиев өз категориясында жеңишке жетишкен. Бара турчу команданын курамы Жалалдин Абдувалиев, Дастан Камчыбеков, мотослесар Антон Крамаренко, Андрей Ханадеев пара триатлон боюнча башкы машыктыруучу. Аларды спортчу Нуршат Абабакиров жетектеп барат. Илзат Ахмедов Россия кубогунда мыкты гол киргизди. 31 августта Россия кубогунун тайпалык этабынын 1-турунда Краснодар конокто Химки менен беттешти. Ахмедов сезондо 1-жолу негизги составка чыгып, 40 мүнөттө атаандашынын айып аянтчасына 3 оюнчу утуп, шыктуу гол киргизди. Россиянын премьер-лигасында өткөн оюнда Ахмедов Торпедо командасына гол киргизген. Черышев Венецияда, Кокоринда Кипрде, Динамо Израилдин курама командасынан капитан болуп саналат. Жарым коргоочу Денис Черышев Венеция менен келишим түздү. 31 жаштагы футболчу менен келишим дагы 1 жылга узартуу менен 2024 жылга чейин эсептелген. Буга чейин жарым коргоочу Валенсия, Вильярреал, Реал Мадрид жана Севилья клубдарында ойногон. 31 жаштагы футболчу өткөн сезондо Ла Лигада 17 оюн өткөрүп, 1 гол пас берген. Трансфермаркт Германиянын веб-сайтында упайлар, турнирлердин жыйынтыктары жана трансфер жаңылыктары сыяктуу футбол тууралуу маалымат камтылган сайты аны 2,5 миллион еврого баалайт. Израилдин коргоочусу жана капитаны Эли Дас карьерасын Динамода улантат. Булактын айтымында футболчуларга келишим сунушу менен кайрылышкан. 2022 жылдын жайында оюнчу эркин агент болуп калды. Ага чейин 29 жаштагы футболчу Тель-Авивдин Витессе жана Маккаби клубдарында ойногон. Трансфермаркт Дас аны 2 миллион еврого баалайт. Арис Кокоринге кол койду. Фиорентин командасынын чабуулчусу Александр Кокорин Кипрдик Аристин оюнчусу болду. Ижара келишими 1 сезонго түзүлгөн. Кокорин Виолетста 2021 жылдын январынан бери ойноп келет. Трансфермаркт аны 800 000 еврого баалайт. 31 жаштагы чабуулчунун учурдагы келишими 2024 жылга чейин түзүлгөн. Дивеев Болонияда болбойт. Болония клубунун спорт директору Джованни Сартори С басылмасына берген маегинде ЦСКАнын коргоочусу Игорь Дивеевдин агенти Олег Еремендин италиялык клуб менен борбордун кайтарымына өтүү боюнча сүйлөшүүлөрү тууралуу айткан сөздөрүнө жооп кайтарды. С басылмасынын кабарчысына чын эле Дивеевдин трансфери боюнча сүйлөшүүлөр болдубу деген суроосуна жок, бул туура эмес, деди Сартори. Дивеев ЦСКада 2019 жылдан бери ойноп келет. Орустар менен кызыл көктөрдүн ортосундагы келишим 2024 жылдын жай айына чейин эсептелген. Трансфермаркт 22 жаштагы футболчуну 6 миллион еврого баалайт. Захарян Челсиге кетпейби? Evening Standard басылмасынын маалыматына ылайык, Челси Динамонун жарым коргоочусу Арсен Захарянды которуудан баш тартышы мүмкүн. Булактын айтымында лондондуктар футболчунун трансферин төлөөдө көйгөйлөргө туш болушу мүмкүн. Санкциялардан улам которуу аракеттерине бөгөт коюу мүмкүнчүлүгү бар. 19 жаштагы жарым коргоочуну Орусиянын курамасында 4 беттеши бар. Трансфермаркт Захарянды 15 миллион еврого баалайт. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык баракчалардан, тактап айтканда YouTube, Facebook, Instagram, Telegram жана ошондой эле TikTok баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Дени сак жашоо каалайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.